Президент Садыр Жапаров 21 апрелде электр энергиясы боюнча үн катты. Оңдоо иштерине деген шылтоо менен кредиттерди алышып, ал акчаларды ушул тармакка жумшабастан уурдап кетишип, натыйжада бүгүн энергетика тармагынын карызы 129 миллиард сомду түзүптүр. Ошого жараша көмөк чордондорубуз, линияларыбыз оңолгон эмес. Тескерисинче итке минип калган абалга келиптир. Эми энергетиканы иттен алып атка ким мингизет? Карызын ким жаапта, жабдуусун ким жаңылайт? Эл, тагыраагы сиз жана биз. Анткени Жапаров тарифтерди өзгөртүүнү колдонуп, өз күчүбүз менен кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун издеп жатабыз деп билдирди. Аны кантип ишке ашырарын айтып берерден мурда азыркы тарифти билип алсак. Учурда турак жайлар үчүн электр энергиясы 77 тыйындан сатылат. 700 киловатт сааттан ары 2 сом 16 тыйындан төлөй баштайсыз. Тоолуу аймакта жашагандар үчүн бул лимит 1000 киловатт саат. 2015 жылдан бери ушундай эсеп менен төлөгөн эл кымбат деп нааразы. Президенттик шайлоо учурунда арзандатуу маселеси кабыргасынан коюлган. Ошондо Садыр Жапаров келаткан жаздан баштап лимит алынат, тариф мурдагыдай калат деген эле. Ошону жазында алабыз. Жазында алып таштайбыз. 77 тыйын менен калат. Эми анын айтканына ишенсек, чын эле лимит алына турган болду. Бирок тариф 3 түрдүү болуп өзгөрөт экен. Турмушу начар үй бүлөлөр 74 тыйындан төлөшөт. Учурда мындай 110 миң үй бүлө бар дейт Жапаров. Ал эми тоолуу жана жашоо шарты оор алыскы райондордо жашагандар 1 сом 4 тыйындан төлөшөт экен. А жашоо турмушу Кудайга шүгүр үй бүлөлөр 1 сом 48 тыйындан төлөшү керек. Айтмакчы, Кудайга шүгүр үй бүлөлөр деген Садыр Жапаровдун термини так чын өлчөм көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн биз Москвичи бар экен деген шылтоо менен жашоо турмушу начарлардын катарына кирбей калгандардан тартып, Царское селода 3 кабат хан сарайы барларга чейинкилерди мына ушул топко коштук. Ошондо жаңы тариф чөнтөккө жагабы же кагабы? Бир нече вариант менен эсептейли. Сиз шаарда жашаган Кудайга шүгүр үй бүлөдөнсүз дейли. Мисалы, ушуга чейин айына 500 киловатт саат жаксаңыз, 385 сом төлөп келдиңиз. Жаңы сунушталган тариф боюнча 500 киловатт саат үчүн 740 сом бересиз. А суук түшкөндө 2 эсе көп 1000 киловатт саат жагып ийдиңиз дейли. Мындай болгондо азыр 1187 сом төлөйсүз. Ал эми жаңы тариф кирсе 1000 киловатт үчүн 1480 сом төлөшүңүз керек. Эгер сиз тоолуу аймакта жашаган Кудайга шүгүр үй бүлөдөнсүз дейли. Буга чейин 500 киловатт саатка 77 тыйындан эсептегенде 385 сом алышат эле. Жаңы тариф кирсе, ошол эле электр энергиясы үчүн 520 сом бересиз. Ал эми суук түшкөндө 1000 киловатт саат жагып ийдиңиз дейли. Анда азыркы тариф боюнча тоолуу аймактагылар 770 сом төлөйт. Ал эми жаңы баа менен 1000 киловатт үчүн 1040 сомуңузду сунасыз. Тоолуктар орточо 1300 киловатт сааттан көп жага баштаганда гана Жапаровдун тарифинин ыраатын көрө башташат. Ага чейин алар үчүн азыркы баа ыңгайлуу. Бул жерден жашоо шарты оор үй бүлөлөр гана азыраак жеңилдик алгансыйт. Алар азыркы тариф менен 500 киловаттка 385 сом беришсе, Жапаровдун тарифине ылайык андан 15 сомго азыраак төлөшөт экен. Президент өз билдирүүсүндө ушул жагына басым кылган, бирок аз камсыз болгон 110 миң үй бүлө жалпы Кыргызстандагы кожолуктардын 10%-на дагы жетпей турганын белгилеген эмес. Калган 90% үй бүлө үчүн светтин баасы жогорулаарын дагы жазбай кеткен. Ошол эле маалда жаңы тариф болбоду дегенде 2025 жылга чейин орношу мүмкүндүгүн кыйытып өткөн.